Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Сотто Өмүрбек Текебаев күнөөнү мойнуна албай турганын айтты. Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен өзгөчө кырдаал министрлигинин мурунку башчысы Дүйшөнкул Чотоновго карата кылмыш ишин кайра кароо башталды. Сот судья Айнура Сатарованын төралыгы астында өтүүдө. Отурумдун жүрүшүндө Өмүрбек Текебаев күнөөнү мойнуна албай турганын айтты. Айыптоочу кортунунда мени Маевскийге, мамлекетке же Кыргызстандын жарандарына чыгым келтирди деп айтылган жок. Ал жакта чыгым жок дегенде бир тыйынды түздү деп да көрсөтүлгөн эмес. Эгер чыгым болбосо, анда кайсыл кылмыш тууралуу кеп болот? Эмнеге мен күнөөнү мойнума алышым керек? Экинчиден, прокурорлор жемкорлук тууралуу айтып жатышат. Мен аны уктум, бирок түшүнбөдүм. Алар бир канча жолу мени абалдан пайдаланып деп айтып жатышат. Менин укугума баш мыйзамды жазуу гана кирген, бирок бул тууралуу эч нерсе айтылган жок. Мында мен ким болуп калдым? Уюштуруучу, аткаруучу же байкоочумунбу? Ролду так аныкташ керек, деди ал. Өзгөчө кырдаал министрлигинин мурунку башчысы Дүйшөнкул Чотонов дагы күнөөнү мойнуна албай турганын билдирди. Айтымында 2010-жылы Ошто өз бөлмөсүнөн чыкпай отурган. Бүгүнкү процесске күбөлөр толук келбегендиктен отурум 1-октябрга жылдырылды. 21-августта жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайга байланыштуу кайра кароого жиберген. 1-май райондук сотунда саясатчылардын баш коргоо чарасы каралып, алар үй камагына чыгарылган. Эске салсак, Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов 8 жылга эркинен ажыратылган. Аларга жемкорлук айыбы тагылган. Алматы шаардык соту Дамирбек Асылбек уулунун доо арызын карай баштады. Бүгүн 12-сентябрда Казакстандагы Алматы шаардык сотунда Кыргызстандын жогорку кеңешинин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун доо арызы карала баштады. Аны соттун төмөнкү инстанциясы 12 жылга эркинен ажыраткан. Экс-депутатка чек арадагы аткезчилик менен алектенген жана эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катышы болгон деген айып коюлган. Дамирбек Асылбек уулу күнөөсүн мойнуна алган эмес. Бул кылмыш ишинин негизинде жалпысынан 12 киши соттолгон. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы билдиргендей, Алматы шаардык сотунун процесс өтүп жаткан залына айыптоочулардын адвокаттары менен кыргызстандык экс-депутатты колдоп барган бир нече адам гана киргизилди. Былтыр февралда Казакстандын күч түзүмдөрү атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты менен кошо Кыргызстандын дагы 2 жараны Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров камалган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулун депутаттык мандаттан 16 апрелде ажыраткан. 37 жаштагы депутат Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2015-жылы жогорку кеңештин депутаттыгына шайланган.